Таласта эркек киши зордукталды. Шектүү жабырлануучунун таанышы болгон. Бул тууралуу Талас милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой 7-август күнү Талас районуна караштуу Жон Арык айылынын 1980-жылы туулган тургуну милиция кызматкерлерине арыз менен кайрылып, өзүнүн үйүнөн 1981-жылы туулган таанышы күч колдонуп зордуктап койгонун билдирген. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерди жасоо менен кылмыш иши козголду. Учурда териштирүү иштери уланууда. Маалымат Плат Турмуш Кейди сайты. Эко уяттуу тасма көрүп жатышкан. Талас эркек кишини зордуктоого шектелип танышы кармалды. Бул тууралуу Талас милициясынын басма сөз кызматы билдирди. 1980-жылы туулган тургуну милиция кызматкерлерине арыз менен кайрылып, өзүнүн үйүнөн 1981-жылы туулган таанышы күч колдонуп зордуктаганын билдирген. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерди жасоо менен кылмыш иши козголду. Учурда териштирүү иштери уланууда. Айылдаштардын айтымында милиция кызматкерлерине арыз жазган тургун намаз окуган адам болгон. Эч кимге зыян жок, тынч жүрчү. Намаз окуган бала эле. Жубай экөө ажырашып, эки баласын бири өзүндө калып, экинчиси аял өзү менен чогуу алып кеткен. Окуя 2-августтан 3-август караган түнү болуптур. Таанышы экөө уяттуу тасма көрүп жатышкан экен. Бирок өзүнүн макулдугу менен эмес, зордуктоо болгон деп айтып жатышат. Ал эми шектүү катары кармалган адам Талас районунун тургуну болгон деп билдиришти тургундар. Маалымат Плат Турмуш Кейди сайты. Ошто сел сыяктар менен союкларды кабыл алган имарат жаңыланат. Ош ШИПтин кабыл алып бөлүштүрүү бөлүмүнүн имараты толугу менен реконструкцияланат. Бул туурасында кала мэриясынан билдиришти. Маалымат кылайык, мэр Талайбек Сарыбашев Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын аталган имараттын абалы менен таанышып чыккан. Имарат 1970-жылы курулган. Бул жерге документи жок жарандар, турак жайы жоктор, коммерциялык секс кызматын көрсөтүп иштегендер алынып келинет. Тег жайын тактоо үчүн кармалган адамдар 3 сааттан кийин кое берилет. Жылдын биринчи жарымында бул жайга өздүгүн аныктоо максатында 883 жаран алып келинген. Ал эми өзгөчө кырдаалар министрлиги имарат авариялык абалда деген корутунду чыгарган деп айтылат маалыматта. Сарыбаш объектини реконструкциялоо долбоорун даярдап, кийинки жылдын бюджетине киргизүүгө сунуш берүүнү тапшырган. Маалымат Плат Спутник Эжи сайты.